говорит Москва. Заявление советского правительства. Сегодня, 22 июня, объявление войны. Германские войска напали на нашу страну. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган. Услышь меня из глубины времен, ты мой родной, мой легендарный прадед, из высоты на мир спасен, найти себя среди других имен. Менин да чоң атам Улуу Ата мекендик согушка катышкан. Ал Акаев Чора. Мекенине болсо 1946-жылы кайтып келген. Мамбетов Татырбек 1911-жылы туулган. 1941-жылы аскерге чакырылган. Катардагы жолкер 1942-жылы оң колунан ажырап, согуштан кайтып келген. 1982-жылы жай айында каза болгон. Менин чоң атам Садыков Демирбек. Ал 1923-жылы 15-майда жарык дүйнөгө келген. 1942-жылы Улуу Ата мекендик согушка чакырылган. Согушта катардагы жоокер болгон. Согуш бүткүчү эле даусынан жаракат алып өз мекенине кайтып келген. Ал 1991-жылы 23-майда 68 жашында каза болгон. Атам Бекбой Балаш 19 атам согушка бир аскерлик командир отделениясы болгон. Согуштан оң колунан жаракат алып, экинчи топтогу майып болгон. Мекенине 1944-жылы кайтып келген. Артыкбаев Касымбек 1921-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал 1942-жылы Улуу Ата мекендик согушка барган. Германиялык фашисттерди жеңгенден кийин 1945-жылы кайткан. Чоң атамдын 3 тууганы согуштан курман болгон. 1947-жылы кайтып келген. Кубашев Курманбек 1920-жылы 1-январда Балыкчы районуна караштуу Карашар айылында туулган. 1940-жылы советтик армиян катарына чакырылып, аскердик милдетин аткарган. Ушул убакта Улуу Ата мекендик согуш башталып, салаш учурунда колунан жаракат алып, госпиталга дарыланып, согушка кайра кеткен. Жамалбол Сансызбай 1903-жылы Оң районуна караштуу Алабаш айылында төрөлгөн. 38 жашында согушка катышкан. Анда өзү гана эмес, 3 тууганы менен кошо катышып, 1941-47 жылдары 2 тууганы жана өзү согуштан кайтып келген. Молдоканов Малек чоң атабыз 1926-жылы Тоң районундагы Дөңтала айылында туулган. 1944-жылы ноябрь айында Улуу Ата мекендик согушка аттанып, номер 82 Западный стрелковый полкунда стрелок болуп 1945-жылдын март айына чейин кызмат өтөгөн. Мен чоң атам Исмаил Буручур. Экинчи дүниелик согуштун катышуучусу жана ардактууларды
согуштан бири-биринин башчысы жана сержант чининин ээси болгон. 1943-жылы мойнуна ок тигенине байланыштуу өз ата мекенине кайтып келген. Düşmandan kalkaç болгондордун беречеги узат. 1916-жылы Том районунда Молдонун үйгө өстүдө туулган. Билими 4 класстык болгон. 1941-жылы улуу ата мекендик согушка өз эрки менен барган текенчил эр-азаматтардан болгон. Немистердин чабуулунда башына жана бутуна жаракат алган. Аскердин чини лейтенант жана Вызовдун башчысы болгон. 1946-жылы согуштан өз мекенине аман эсен кайрылып келген. Менин чоң атам Чамир Сагынбек 1915-жылы төрөлгөн. 1942-жылы согушка чакырылган. Согуштан десанттык кызмат эткөргөн. Чоң атамдын бир тууганы Эркинбаев Рудин, ал 1920-жылы туулган, 1941-жылы аскерге чакырылган, катардагы жоокер, 1942-жылы согушта курман. Менин чоң атам Аккөзов Молдокерим 1910-жылы туулган, улууту кыргыз. 1941-жылы аскерге чакырылган, катардагы жоокер. 1943-жылы согушта курман болгон. Менин чоң атамдын атасы Максутов Токтоналов 1901-жылы төрөлгөн. 1941-жылы күзүндө 40 жашында балыкчы райбай өкмөтүнөн улуу ата мекенин согушка чакырылган, катардагы жоокер. 1943-жылы Сталинград салгылашуусунда курман болгон. Ты будешь жить в векане, бессмертный Бог.